районунун Бөкөнбаев айылындагы Жолоочу Алтымышбаев атындагы жалпы билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Усубакунова Зарина Тойчубековна. Кыргыз тили сабагы. Саламатсыңарбы, менин сүйүктүү окуучуларым? Кутмандуу күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Кан эмесе бири-бирибизди карап жылмайып, жагымдуу маанай түзүү менен бирге сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы сүйлөм. Сабактын максаты окуучулар сүйлөм жөнүндө маалымат алышат. Текстте канча сүйлөм бар экендигин билишет. Эң кыска жана эң узун сүйлөм канча сөздөн куралгандыгын айта алышат. Сөздөн сөз жаратып, ал сөздөрдү пайдаланып сүйлөм түзүшөт. Өз алдынча иштөө жөндөмдүүлүгү өнүгөт, сулуу, катасыз жазууга көнүгүшөт. Өткөн материалдын үстүндө иштөө. Суроо. Сөз эмнеден куралат? Тыбыш, муун, сүйлөм. Кана балдар ойлонобуз? Жооңарды күтүп жатам. Азаматсыңар балдар. Экинчи суроого көңүлүбүздү бурабыз. Сүйлөмдүн аягына кайсы тыныш белги коюлат? Тире, чекит, бүтүр. Кана балдар ойлонуп жооп беребиз. Жираф ырын жаттадыкпы? Азаматсыңар. Жаңы тема сүйлөм. Кана балдар, сүйлөм жөнүндө өзүңөрдүн түшүнүүңөрдү айтып көргүлөчү. Өз алдынча ойлонобуз. Азыр эми китебибиздин 107-чи беттеги эрежени карап көрөлү. Бүткөн бир ойду билдирген сөз же бир нече сөздөрдүн айкалышы сүйлөм деп аталат. Сүйлөм түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт: жөнөкөй жана татаал болуп. Мисалы, жаз, бак дарактар бүчүр байлады. Биз алардын түбүн жумшарттык, сугардык. Бул жерде жөнөкөй сүйлөм жаз, бак дарактар бүчүр байлады. Ал эми татаал сүйлөм биз алардын түбүн жумшарттык, сугардык. 108-чи беттеги биринчи көнүдөгү суроолорго жооп беребиз. Биринчи. Акыра менен Коделек текстинде канча сүйлөм бар? Экинчи суроо. Эң кыска сүйлөм кайсы? Үчүнчү суроо. Эң узун сүйлөм канча сөздөн куралыптыр? Ойлонуп жооп беребиз балдар.
экинчи көнүгүүгө көңүлүбүздү бурабыз эми. Тексттен Коделектин акыраны капа кылган сөзүн таап, көчүрүп жазгыла. Алар кандай сүйлөмдөр? Бардыгыбыз кунт коюу менен текстти окуп чыгабыз. Коделек акыраны кандай сөз менен капа кылыптыр? Көчүрүп жазабыз. Көчүрүп жазып жатканда сулуу элементи менен жана катасыз жазабыз. Алар кандай сүйлөм болгонун айтып беребиз. Үчүнчү көнүгүүгө көңүлүбүздү бурабыз эми. Табышмакты жандыргыла, канча сүйлөм бар экендигин да санагыла. Австралия талаасын саяк каттап табасың. Чөнтөгүндө баласын көргөндө таң каласың. Эки колун көтөрүп утуу менен кете алат. Муну кимдер чече алат? Кана ойлонуп жооп беребиз балдар. Табышмактын жандырмагы эмне болду деп ойлойсуңар? Туура, бул албетте кенгуру. Табышмакта канча сүйлөм бар экендигин ойлонобуз эми. Төртүнчү сүйлөм. Сөздөн сөз жараткыла, аларды катыштырып сүйлөмдөрдү түзгүлө. Кана балдар, бизге кандай сөз берилиптир? Туура, акыра. Азыр эми акыра деген сөздөн сөз жаратабыз. Кана бир аз ойлонуп көрөлү. Кандай сөз жаратсак болот? Туура, ак, кара, ыр деген сөздөрдү жаратсак болот экен. Эми ошол сөздөрдөн сүйлөм түзөбүз. Биринчи сүйлөм. Анарага апасы ак көйнөк алып берди. Экинчи сүйлөм. Айгүл апасына ыр ырдап берди. Үчүнчү сүйлөм. Айбектин кара мышыгы бар. Азаматсыңар, эми ушул түзүп алган сүйлөмдөрүбүздү дептерибизге көчүрүп жазабыз. Азыр эми сөздөрдөн сүйлөмдөрдү курайбыз. Төмөндөгү сүйлөмдөр туура эмес жайгашыптыр. Биз аларды тууралап жазабыз. Биринчи сүйлөм. Өмүр булагы тазалык. Экинчи сүйлөмдү карайбыз балдар. Кандай кылып тууралайбыз? Туура, таза жүргөндүн дени сак. Азаматсыңар балдар. Үчүнчү сүйлөмдү карайбыз. Аба тазалыгы тамактан зарыл. Азаматсыңар, 3 сүйлөмдү тең туура түзүп алдык. Бүгүнкү сабактан эмнени үйрөндүк? Туура
сүйлөм жана сүйлөмдүн түзүлүшүн үйрөнүп алдык. Азыр эми сүйлөм мүчөлөрү жөнүндө маалымат алып алсак. Сүйлөм мүчөлөрү. Сүйлөм мүчөлөрү экиге бөлүнөт. Баш жана айкындооч мүчөлөр болуп, баш сүйлөмгө жана баяндооч кирет. Энин суроолору: ким эмне, кимдер эмнелер. Энин асты бир сызык менен сызылат. Баяндооч, баяндоочтун суроосу: эмне кылды, эмне кылып жатат. Баяндоочтун алды эки сызык менен сызылат. Азыр эми балдар, сүрөттөрдү карап сүйлөм түзөбүз. Кайсы мезгилдерди көрүп жатасыңар? Туура, жылдын 4 мезгили: жаз, жай, күз жана кыш мезгили. Сүрөттөргө сүйлөм түзүп, алардын баш мүчөлөрүнүн алдын сызабыз. Азыр эми бардыгыбыз төмөнкү 4 сүйлөмгө талдоо жүргүзүп, видеого көңүлүбүздү бурабыз. Бул видеодон талдоо жүргүзгөндү үйрөнөбүз. Ойлонбостон туруп Шыдыр эң биринчи баяндоочун табабыз. Баяндооч. Анткени сүйлөмдүн ээси болбой калышы мүмкүн. Аныктооч, толуктооч, бышыктооч болбой калышы мүмкүн. Бирок баяндооч жок, сүйлөм болбойт. Сөзсүз сүйлөмдө баяндооч болот. Ошондуктан ойлонбой туруп баяндоочун табабыз. Мына ушул берилип турган сүйлөмдө баяндоочу кайсыл болушу мүмкүн? Эгер силер билсеңер, баяндооч деген бул сүйлөмдөгү ойду жыйынтыктоочу, ага чекит коюучу, анын ошо бүткөндүгүн билдирүүчү бөлүгү. Ойду жыйынтыктаган бөлүгү баяндооч болуп саналат. Демек бул жерде сүйлөмдүн баяндоочу өзүңөр билгендей карап турсак, албетте кабыл кылбады. Кабыл кылбады сүйлөмдүн баяндоочу болуп саналат. Анткени ушул сөз, ушул кабыл кылбады деген сөз айкашы сүйлөмдөгү ойдун бүткөндүгүн далилдеп көрсөтүп турат. Кабыл кылбады. Экөөнү ажыратпай бир карайбыз. Анткени эки сөз болобу, үч сөз болобу? Үч сөз болобу? Эгер ошо үчөө экөө биригип келип, бир иш аракетти билдирсе, бардыгын чогуу карайбыз. Кылбадыны өзүнчө, кабылды, кылбадыны өзүнчө, ал эми кабылды өзүнчө кылып кароого такыр мүмкүн эмес. Себеби экөө биригип келип бир жаңы кыймыл аракет, жаңы иш аракетти билдирип жаткандыгы үчүн биз буларды чогуу бөлбөй карайбыз. Карап көрөлү. Эгерде сүйлөмдүн баяндоочу кыймыл аракет болсо, эгер сүйлөмдө бар болчу болсо, демек сүйлөмдүн баяндоочу кыймыл аракет болсо, анда сүйлөмдүн ээси ошол кыймыл аракетти аткаруучу, ошол кыймыл аракетти жасоочу болот. Демек карап көрөбүз. Кабыл кылбады деген иш аракеттин аткаруучусу ким? Албетте бунун аткаруучусу бала жүрөгүң. Бала жүрөгүң. Бала эмес, жүрөк эмес, бала жүрөгүң. Анткени бул экөө бир түшүнүк. Экөө биригип бир эбегейсиз чоң маани жаратат. Бала жүрөк деген бул эмнени туюнуп турасыз? Бала жүрөк дегенде ошол жүрөктүн тазалыгын, назиктигин, арулугун, жамандыкты, коомдогу терс көрүнүштөрдү, оройлуктарды, арамдык, кыйынчылыктарды көтөрө албаган, кабыл албаган, ага чыдабаган бир жүрөктү түшүнүп жатабыз. Эмне кабыл кылбады? Бала жүрөк кабыл кылбады. Бала жүрөгүн кабыл кылбады. Демек, бул сүйлөмдүн ээси болот. Демек, ээ менен баяндооч таптык, эми калгандарын табуу керек. Мына арамдык менен кыянатчылык деп турат. Үч сөз, бирок жакшылап аңдап карасак, бул үчөө бири-биринен ажырабаган бир бүтүн маани. Арамдык жана ошондой эле кыянатчылык деген эки сөздү менен деген байламта, кызмач сөз экөөнү бириктирип турат. Эгерде ушул жерде бул менен деген байламта болбогондо, анда булардын ортосуна, арамдык менен кыянатчылыктын ортосуна бүтүр белгиси коюлмак. Анда
бала жүрөгүн арамдыкты, кыянатчылыкты кабыл кылбады болмок. Бирок бул жерде менен деген байламда берилди дагы. Демек экөөнүн ортосуна түргө коюлбады. Жана ошондой эле арамдык деген сөздөн т мүчөсү түшүп калды. Ошондуктан биз бул жерден үчөөн бир карайбыз дагы. Албетте арамдык менен кыянатчылыкты эми суроо беребиз. Эмнени кабыл кылган? Арамдык менен кыянатчылыкты. Демек ушул натыйжасында 3 сүйлөмдү, 3 сөздү бир бүтөн катары талдайбыз дагы. Кимди эмнени деген суроо албетте айкындоочу мүчөлөрүнүн ичинен толуктоочуга берилет. Болгондо дагы тике толуктооч. Анда эмесе сызабыз. Кабыл кылбады. Баяндооч, бала жүрөгүн толуктооч, арамдык менен кыянатчылыкты экөө биригип дагы толуктооч. Баяндооч, толуктооч. Ыры салды ынтымак. Ыры салды ынтымак. Бул жерде белгилүү болгондой эле сүйлөмдөгү ойду бүтүрүүчү, жыйынтыктоочу бөлүгү кайсыл сөз? Албетте ынтымак деген сөз. Ынтымак. Көрүп тургандай, эгер биринчи сүйлөмдөн баяндоочу этиш болсо, кыймыл аракет болсо, ал эми экинчи сүйлөмдөн жыйынтыктоочу бөлүгү этиш эмес, кыймыл аракет эмес, жөн гана зататоч. Бирок ага карабастан сүйлөмдүн жыйынтыктоочу бөлүгү болгондугу үчүн биз бул сөздү сүйлөмдүн баяндоочу катары карайбыз. Сүйлөмдүн баяндоочу. Эгер эсиңизде болбосо, эске салабыз, сүйлөмдүн баяндоочу бир гана кыймыл аракет эле эмес. Зататоч, ошол эмес, сынаточ, санаточ, ататоч, такточ да болушу мүмкүн. Болгону сүйлөмдөгү ойдун дээрлик негизин жана ошондой эле чечүүчү бөлүгүн билдириш керек. Демек, ынтымак. Эми эгер бар болсо, ээсин табышыбыз керек. Болбосо, айкындоочу мүчөлөр. Демек, ээси барбы? Кайсы бир сөз менен байланышып турабы? Албетте, бул жерде бир гана сөз эмес, сөз айкашы менен байланыштып турат. Эмне ынтымак? Ыры салды ынтымак. Ыры салды эмне? Ынтымак. Ынтымак. Биз бул жерден ырысты өз алдынча, алдын өз алдынча карабайбыз. Мынакей, ынтымак деген эмне? Бул достук, биримдик, шериктештик, бири-бирин түшүнүүчүлүк, чогуу болуу деген э. Ал эми эмне ынтымак дегенде ырыс ынтымак деген эмес. Же алды ынтымак деп айта албайбыз. Себеп дегенде ырыс менен ырыс алды экөө бир сөз айкашы. Бирин экинчисинен ажыратып кароого болбойт. Ырыс алды дегенде бул эмнени түшүнөбүз? Бул жерде алды дегенде эмне? Орунда эмес? Ырыстын алды, арты, капталы болушу мүмкүн эмес. Болгону алды деген сөз бул жерде башталышы дегенди туюндуруп турат. Ошого коюлган биринчи кадам деген туюндуруп турат. Демек, ырыс алды. Эмне ынтымак? Ырыс алды ынтымак. Демек, ойлонбостон муну сүйлөмдүн ээси катары сызабыз. Демек, ынтымак менен баяндооч менен ырыс алды экөө бири-бири менен байланышып турат. Бул үчүнчү сүйлөм дагы буга чейинки эки сүйлөмдөн айырмаланып турат албетте. Мына арба ак кеме, мен келдим. Анда токтолбойбуз. Дароо баяндооч издейбиз. Бул жерде ошол эле мезгилде сүйлөмдү ойду жыйынтыктап турат, ошол эле мезгилде иш аракетти, кыймыл аракетти билдирип турат. Демек, сүйлөмдүн баяндоочу келдим. Эми баяндоочун таптык, андан соң ээсин табабыз. Демек, дагы кайталай, эгерде сүйлөмдүн баяндоочу кыймыл аракет болсо, иш аракет болсо, эгер сүйлөмдө ээ бар болсо, ошол сүйлөмдүн ээси ушул кыймыл аракетти аткаруучу. Демек, бул кыймыл аракетти ким аткарып жатат? Албетте, мен. Мен деген сөз аткарып жатат. Менин баяндоочун таптык. Эми арба ак кеме деген бул сүйлөмдүн кайсыл мүчөлөрү? Же болбосо теги эле булар сүйлөмгө мүчө боло алабы? Талдоо керек. Албетте жок. Булар талдабайбыз. Анткени эсиңерде бар болсо, сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр деген түшүнүк бар э. Алар албетте синтакс бөлүмүндө кызмат сөздөр, киренди сөздөр, сырдык сөздөр деген терминдер бар дагы. Ошолорго кирген сөздөр, каратма сөздөр э. Ошолор эмне боло албайт? Сүйлөмгө мүчө боло албайт дагы. Ошол эле мезгилде сүйлөм мүчөлөрүнө ажыратылып талданбайт. Бул жерде ак кеме деген сөз каратма сөз. Кайрылып жатат кимдир бирөөгө. Ошон үчүн каратма сөз болгондугу үчүн сүйлөмдүн ортосуна келсе дагы эки жагы үтүр менен ажыратылды. Ошондуктан муну талдабайбыз.
Ал эми арыба деген бул кайсыл сөз? Албетте бул сырдык сөз. Андыктан муну дагы талдаштын зарылчылыгы жок. Болгону булардын кайсыл сөзгө кире тургандыгын тактап коебуз. Демек, келдим баяндоочу, мен ак кеме деген каратма сөз, ошонун ичинде эки жак өтүрмөн ажыратылды. Арыба деген болсо сырдык сөз, сүйлөм мүчөсү боло албайт. Ошондуктан арыбадан кийин өтүр белгиси коюлду. Шаркырап аккан суунун бою. Бул эмнен түндү? Муну кантип тандайбыз? Бул өзү кандай сүйлөм? Баяндоочу кайсыл? Элди кайсыл? Аныктоочу, окуш билектоочу кайсыл? Анда мындай кыламыз. Бул өзү эгер байкасаңар, бул бардыгы биригип кандай сүйлөм? Атама сүйлөм, жөн атама сүйлөм. Шаркырап аккан суунун бою. Бул атама сүйлөм. Мындай атама сүйлөмдөрдү эгер атама сүйлөм эмне экенин билсеңер, менче билесиңер деген ойдомун. Атама сүйлөмдөрдү талдабайбыз. Булар талданбайт. Эгерде талдоого атама сүйлөм берилген болсо, силер муну талдап олтурбагыла. Муну талдоо мүмкүн эмес. Андыктан муну талдабай, тап өтүп кете беребиз. Кана балдар, эми алган билимибизди бышыктап алабыз. Сүйлөм деп эмнени айтабыз? Азаматсыңар. Эң сонун жооп бердиңер. Үйгө тапшырма. Туулган жерим деген чакан аңгеме жазгыла. Ал аңгемеден жана баяндоошту таап, астын сызгыла. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.